Зимбабведе 2 автобус сүзүшүп 50-ге жакын адам көз жумду. Зимбабведе 2 автобус сүзүшүп 47 адам көз жумду. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, кырсык 7 ноябрь күнү кечинде Маникалден провинциясындагы Русапе шаарына жакын жерде болгон. Азыркы тапта 45 кишинин жана 2 баланын жансыз денеси табылды. Кырсыктан жабыр тарткандардын жана көз жумгандардын саны дагы көбөйүүсү мүмкүн. 2 автобустун ичинде жалпы канча адам болгондугу жана кырсык эмнеден улам чыккандыгы такталууда деп жазылат маалыматта. Булак Супер KG.